Бассейнде сүзүп жүргөн 100 граммдык форель балыктары. Алардын өсүп чоңоюшуна бардык шарттар түзүлгөн. Суунун температурасы, тазалыгы, кычкылтек баары нормалдашкан. Демонстрациялык чарба окуу жайдагы балык чарбасы жана аквакультура тармагындагы билим берүү потенциалын өркүндөтүүгө багытталган. Ал үчүн Агрардык университеттен 10 мугалим жана 5 техник балыкчылар Финляндиядан 15 күндүк окуудан өтүп келишти. Бул жакта 12 тоннадан 2 резервуар бар, 24 тонна резервуар болот. Ошол резервуардан газ, кислород обогащать этилет дагы бул жерге форелевый бассейндерге тарайт. Күздөн баштап студенттер окуп баштайт. Бул сабак окуусу башталган кезде практикалык сабактарына колдонушат. Андан тышкары бул жерде биз исследование жүргүзөбүз. Ошол балыктар мисалы жаңы элекиндей өлүп калгандар болсо, бул неден өлдү? Может, оорусу бар, может, кислород жетпегенден өлдү. Биз ошолорго дагы исследование жүргүзөбүз да. Ал эми ачык асман алдындагы бул бассейнде 40 килограмм карп сортундагы балык өстүрүлөт. Аны Бишкектин Озерный айылындагы балык чарбасынан алып, бул жерге кое беришкен. Бул дагы студенттердин практикалык билим алуусуна пайдаланылат. Балдарга сөз түрдө, практикалык түрдө жакшы сабак бериш керек экен дагы, аларга көргөзүш керек экен. Мына ошону биз сүйлөшүп, ушул 2 жылдан бери куруп атканбыз. Бүгүн ошол атайын демонстрациялык балык фермасын университеттин территориясында ачып атабыз. Бул эмне дегенди билдирет? Бул келечекте кадрларды сапаттуу даярдап берсек, биздин ошо балык менен иштеп аткандарга дагы чоң жардам болот дагы, биздин экономикага да кошкон чоң салымыбыз болот да. Бассейнде өстүрүлгөн балыктардын негизинде азыктарды жасоо боюнча бул ашканада практикалык сабактар өткөрүлөт. Чарба Финляндиянын Фишеду долбоору аркылуу 600 000 еврого каржыланган. Долбоордун алкагында сектарлар аралык изилдөөлөрдү ишке ашыра турган жандуу лаборатория иштейт. Ушунун негизинде пилоттук мугалимдер даярдалды, сабак берүүчү. Андан тышкарыдагы команда өзүнчө баягы балыкты багуучу техниктер даярдалды. Университетке болгон салымы, проекттин салымы боюнча азыр аквакультуранын борбору. Бул жерде тамак жасоочу өзүнчө лаборатория бар. Анан сууну анализдөөчү лабораториялар салынды. Окуу жайдагы жакында негизделген аквакультура борбору менен демонстрациялык балык чарбасы биргеликте өлкөдөгү аталган чарба боюнча окутууну жүргүзүү үчүн Борбор Азия боюнча окуу борбору катары иштейт. Анара Мамбеткадырова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.